Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен чыпалак, кичинекей бөбөк деген теманы өтмөкчүбүз. Сабагыбыздын негизги максаты манжалардын кыргызча аталышын үйрөнөсүңөр, өз алдыңарча китепти окууга жана сулуу, катасыз жазууга көнүгөсүңөр. Алгач балдар, мурдагы сабакта өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Биз мурдагы сабакта адамдын келбетин сүрөттөгөндү үйрөнгөнбүз. Биринчи тапшырма кайталоо көнүгүүсү бул китебиңерде бар 3-көнүгүү. 3-көнүгүүдө карасаңар 10 адамдын сүрөтү турат. Жана ушул адамдарды келбетин сүрөттөгөн сөздөр турат. Бирок сөздөр чачыранды, аралашып берилиптир. Силер адамдардын сүрөтүн жакшылап карайсыңар дагы, кайсы сүрөттөмө, башкача айтканда келбетин сүрөттөп атпайбы, бети тегерек, толук, арык, кыска бойлуу деп кимисине тиешелүү экендигин табасыңар. Мисалы үчүн, биринчи сүрөттөгү бала кандай бала экен? Бети тегерек. Ал эми экинчи сүрөттөгү кыз кара торубу, ак жуумалбы же чапжаакпы? Ойлоносуңар дагы ал кызга тиешелүү болгон мүнөздөмөнү жазасыңар. Демек балдар, дептериңерге 1-ден 10-го чейинки сандарды жазгыла. Биринчи адам бети тегерек болдубу, ал эми экинчи кандай, үчүнчү кандай жандарына жазып коесуңар. Эми балдар, бүгүн биз сабагыбызда манжалардын кыргызча аталышын өтөбүз. Анда эмесе балдар, манжаларыбызды кыргызча кантип атайт экенбиз? Birincisi baş parmak, ikincisi sömöy, üçüncüsü orton, dördüncüsü adı yok, beşincisi çıpalak. Манжаларыңардын кыргызча кандай аталарын билип алдыңар. Эми балдар, ушул манжаларга байланышкан китебибизде кызыктуу ыр берилиптир. Мына ушул ырды чогуу окуйлу. Баш пармак, сен тур, коюңа бар. Бадал жүрөк, сен тур, козуңа бар. Ортон оймок, сен тур, уюңа бар. Оюу чиймек, сен тур, төөңө бар. Чыпалак, кичинекей бөбөк, сен тур, төөңө бар. Мына ушул ырды силер дагы өз алдыңарча окугула. Ырды окуп бүттүңөрбү? Азаматсыңар балдар. Эми манжалардын кыргызча аталышын айтып бергиле. Ушуну менен бүгүнкү кыргыз тил сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.